Кыймылсыз турак жайды сатып алуу жана сатуу бүтүмүн каттоодо камсыздандыруу полиси милдеттүү түрдө болуш керек деген норма алыныш керек. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев тармактык комитетте турак жайды жана автоунааны милдеттүү камсыздандырууга байланыштуу мыйзам долбоору каралып жатканда сунуштап, буларга токтолду. Мисалы каттоо ставкаларды көтөрсө болот. Мисалы бирөө страховой полисти албаса, анын каттоонун сбору кичине көбүрөөк болот. Мисалы азыраак болот. Мисалы страховой полис менен албаса, анда ставкалар көбүрөөк болот. Мен ушундай сунушту бердим да. Бирок аны өкмөт өзү чечсе болмок. Тилекке каршы булар айтып атышат, жок, биз мыйзамга жазыш керекпиз. Анда бул конституцияга дал келбейт да. Негизи эртең эле бир жаран конституциялык сотко кайрылганга укуктуу болот. Право собственности ограничивать никто не имеет права. В Конституции четко написано. Камсыздандыруу мыйзамына карата эл арасында түрдүү пикирлер жаралууда. Буга камсыздандырууга акчасын мамлекетке эмес жеке компанияга төлөп жатышканын мисал келтирип түшүнбөстүктөр орун алууда. Андыктан эл өкүлү Элдар Абакиров түшүндүрүү иштерин эл арасында туура жүргүзүү зарылдыгы жаралып жатканын белгиледи. Адамда бир стимул болуш керек да, барып ошол камсыздырууну кылып койгонго. Ана мен ойлойм, бул онлайн болсо дагы жакшы болот да. Мындай кнопканы 2 жолу басып коюп, мисалы жолдон жана камерага түшүп калсаң 300 сомду оңой эле төлөп коет атпайсызбы? Системалар аркылуу. Ошо сыяктуу эле страхованияда ошондой болуш керек го дейм. Декабрь, январь айында бүт мамлекеттик органдарга көбүнө келдик, өзүбүз өкүлдөрүбүздү жиберип түшүндүрүү жүргүзгөнбүз. Ошол ишти күчөткө сизди бир эме токтотуп коеюнчу. Мына могул залда 40-50 кишидей отурабыз. Ошо кол көтөрүлөчү, ким ушул материалдарды көрүп үйүн камсыздандырды? Ошондойлор барбы арабызда? Өзүңүз эле 2 киши. Демек сиздин материалдар элге жеткен жок. Андан соң депутат Элмурза Сатыбалдиев кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу жаатында натыйжалуу механизмдерди киргизүү маселесин тактады. Үйүмдү сатып берейин деп барсам, сенин үйүң страховка болбоптур, камсыздоо деп коеюн эми. Анан мен айтам, урматтуу госрегистр, мага бунун эмне кызыкчылыгы бар, мен муну эмне камсыздашым керек? Мен сатып атам, бул үйдүн мага кереги жок. Бүттү, тетиги сатып алган менен сүйлөшөр. Ушунун бир механизмин ойлоп тапса болобу? Макул, жазып алыпсыңар, азыр калп эле жактайсыңар да, азыр ойтобун айтып алып. Ушуну бир нерсе кылып жөнгө салса болобу? Бирөөдөн үйдү алып атсам сурайм, сенин камсыздандырууң барбы, жокпу? Анан ошол жерден баягы госрегистрация почтадан ким төлөйт деп чечишет го, баягы үйдү сатып атканда, сатып алатканда, ошондой эле бир эменин предмети болуп калат да сүйлөшүүнүнчү. Страховка жок десе, тиги страховка кылып туруп өткөрүп бер, же болбосо анда скидка бер, мен страховка кылганга деп ошондой сөз болот. Өткөн жылы катталган түрдүү кырсыктан улам камсыздандырылган турак жайларга компенсация төлөнүп, анын жалпы суммасы 73 миллион сомду түзгөн. Бул каражат 230 миң турак жайды камсыздоого жумшалса, ал эми автокырсыкка учураган унааларга 33 миллион 726 миң сом төлөнгөн. Талкууда эл өкүлдөрү бул боюнча эч жакта жок экенин айтышып, маалыматты элге жеткирүү жолу аксап жатканын сынга алышты. 73 миллион сумманы біз аз bu yerде окутабыз. Кыргызстанда эч ким билбейт, 73 миллион төлөгөнүңөрдү ошондой жанагы кырсык болгон үйлөргө төлөп бердиңер, туурабы? Туура. Канча убакыттын ичинде төлөдүңөр ошону? Бир айдын ичинде, жок, бая 73 миллион бир жылдын ичинде. Өткөн жылы. Ал ошо камсыздандыруудан түшкөн акчадан төлөдүңөрбү? Туура, ооба. Биз былтыр 20%га көбөйттүк эме охватты. Уже 250 миң турак жайды камсыздандырып койдук. Ушул маалыматты силер мына азыркы лотерейге окшотуп эле ошол силер төлөп атканды теле аркылуу мында реклама кылып туруп элдерге түшүндүрүш керек. Отурумдун соңунда мыйзам экинчи окууда жактырылды. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.